Иса шакирттерине кайрылып, мындай деген ибарат айтып берди. Бир бай болуптур. Анын үй чарбасын башкарган кызматчысы бар экен. Ага ошол кызматчысы тууралуу мүлкүңдү ысырап кылып жатат деген сөз жетет. Муну укканда ал кызматчысын чакырып, эмне үчүн сен жөнүндө ушундай сөз жүрүп жатат? Кылган ишиңдин эсебин бер. Эми мындан ары бул кызматта иштей албайсың, дейт. Ошондо үй чарбаны башкарган кызматчы ичине минтип ойлонот. Эмне кылсам? Эм кызматтан алып жатат. Кара жумушка жокмун. Кайыр сураштан уялам. Кызматтан кеткен соң адамдар мени үйлөрүнө кабыл алыш үчүн эмне кылуунун амалын таптым. Анан ээсине карыз болгондорду бир-бирден чакыра баштайт. Биринчисинен сурайт: "Эме канча карызсың?" 100 бочке май карызмын. Тил катыңды ал да тез отура калып 50 деп жаз. Андан кийин экинчисинен сурайт: "А сен канча карызсың?" 100 кап буудай. Тил катыңды ал да 80 деп жаз. Ээси кара ниет кызматчысын акыл таап кеткен үчүн мактады. Чынында эле бул дүйнөнүн адамдары өзүнө окшогондордун арасында жарыктын адамдарынан көрө тапкычыраак. Мен да силерге айтам, бул бейопа дүйнөнүн байлыгын пайдаланып дос күткүлө. Ошентип, бул байлыгың өтүп кеткенде, алар силерди бейиштен кучак жайып тосуп алышсын. Кичине иште ишенимдүү болгон киши чоң иште да ишенимдүү болот. Кичине иште ишенимдүү болбогон киши чоң иште да ишенимдүү боло албайт. Андыктан бул бейопа дүйнөнүн байлыгында ишенимдүү болбосоңор, чыныгы байлыкты силерге ким ишенип тапшырат? Эгерде силер башка бирөөгө караштуу байлыкта ишенимдүү болбосоңор, өзүңөрдүкүн силерге ким берет? Эч бир кул эки кожоюнга бирдей кызмат кыла албайт. Же бирин сыйлайт да экинчисин жек көрөт. Же бирине берилип, экинчисине көңүл кош мамиле кылат. Ошол сыяктуу Кудай менен акчага бирдей кызмат кыла албайсыңар. Мунун баарын угуп турушкан дүнүйөкор фарисейлер аны шылдыңдап күлүштү. Иса аларга айтты: Силер өзүңөрдү адамдардын алдында такыба көрсөткүңөр келет. Бирок Кудай силердин ниетиңерди билет. Себеп дегенде, адамдар жогору баалаган нерсе Кудай алдында жийиркеничтүү. Тоорат мыйзамы менен пайгамбарлардын доору Жакыяга чейин созулду. Андан бери Кудай падышачылыгы жар салынып жатат. Жана баары ага өз күчү менен кирүүгө аракеттенип жатышат. Бирок Тоораттын бир чекити жоголгуча асман менен жердин жок болуп кетиши оңой. Аялын кое берип, башкага үйлөнгөн адам өзү ойноштук кылган болот. Ошондой эле күйөөдөн чыккан аялга үйлөнүү да ойноштук кылганга жатат. Бир бай киши болуптур. Ал кымбат чапан менен шай көйнөк кийип, күндө шапар тээп жыргачу экен. Ошондой эле Лазар аттуу бир кедей болуптур.
бүткөн боюн жара баскан. Ал бай жеген тамактын калдыктарына зар болуп, анын дарбазасынын жанында жатканда иттер келип жараларын жалашчу экен. Бир күнү бул кедей каза болуп, периштелер аны Ыбрайым жаткан жайга алып барып коюшат. Бай да өлүп көргө коюлат. Тозокто кыйналып жатып, бай көзүн ачып карап, Ыбрайымдын жанындагы Лазарды көрөт. Ошондо мындай деп жалынып жиберет: Ыбрайым ата, мени аяп, Лазарды жиберип коюңузчу. Колунун учун сууга малып, тилиме тамызып койсун. Мына бул от жалындан катуу кыйналып жатам. Бирок Ыбрайым мындай дейт: Эй балам, тирүүңдө кандай жашаганыңды эстечи. Сен жыргадың, ал эми Лазар болсо кугурады. Бирок азыр ал бул жерден соороныш тапты, а сен болсо кыйналып жатасың. Анын үстүнө бул жактан силер жакка, силер жактан биз жакка өткүсү келгендер өтө албас үчүн ортобузга түпсүз туңгуйук орнотулган. Ата, андай болсо, аны менин атамдын үйүнө жиберип коюңузчу. 5 бир тууганым бар эле. Ошолор да бул азаптуу жайга келбес үчүн жакшылап эскертип, күбө болуп берсин, деп суранат бай. Ыбрайым болсо мындай дейт: Аларда Муса менен башка пайгамбарлар бар эмеспи? Ошолорду билишсин. Жок, Ыбрайым ата, дейт бай. Эгер өлгөндөрдөн бирөө аларга барса, алар ниеттерин өзгөртүшөт. Ошондо Ыбрайым айтат: Муса менен пайгамбарларга кулак салбаган алар тирилип барган адамга да ишенишпейт.